Өлүм жазасына өкүм кылынган камактагы кылмышкер акыркы өтүнүчү катары калем менен кагаз сурайт. Бир нече мүнөттөн соң түрмө башчысына кайрылып, жазган катын апасына жеткирүүнү суранат. Катта мындай деп жазылган эле: Апа, эгер бул дүйнөдө чыныгы адилеттүүлүк гана өкүм сүрсө, анда мени менен кошо сизди да өлүм жазасына тартмак. Себеби менин ушундай акыбалга түшүп калышыма сиздин да салымыңыз чоң. Эсиңиздеби, мен бир баланын велосипедин уурдап үйгө алып келгем. Сиз аны атам билип калбасын деп жашырып койгонсуз. Андан кийин кошунанын капчыгынан акча уурдап алганымда, сиз мени соода борборуна ээрчитип барганыңызды эстейм. Атам менен көп урушканыңызды, акыры анын үйдөн чыгып кеткени да эсимде. Ал мени жакшы адам кылып тарбиялагысы келген экен, бирок сиз ага жолтоо болдуңуз, ага мүмкүнчүлүк берген жоксуз. Апа, мен себепсиз эле бузулууга муктаж эмес элем. Мен жөн гана оңолууга муктаж бала болчумун. Бирок кандай болсо да, мен сизди баары бир кечирем. Менин акыркы суранычым, ушул катты дүйнө жүзүндөгү ата-энелерге мүмкүн болушунча жеткириңиз. Анткени адамды жакшы же жаман кылган нерсе бул тарбия. Рахмат сизге, апа, мага өмүр бергениңиз үчүн жана аны кайра жоготууга себепчи болгонуңуз үчүн. Урматтоо менен, сиздин кылмышкер уулуңуз.